Саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн. Салам достор, барлык катталуучуларыбызга салам айтабыз. Бүгүн сиздер менен чогуу биз кесипти кантип туура тандаш керек, негизи кесип тандоого качан биз даярдык көрө башташыбыз керек деген теманын тегерегинде сөз кылган турабыз. Албетте байкап өтсөк, баягы аң сезим тартып чоңоюп калгандан берки жашообуздун 1/3 бөлүгү жумушта өтөт. 8 саат жумуштасың, 8 саат уктайсың, 8 саат жолдо, анан үйдө. Караңызчы, демек биздин жумуш, биздин кесибибиз канчалык деңгээлде маанилүү. Эгерде бактылуу болгубуз келсе, сөзсүз түрдө кесипти дагы туура, өзүң кызыккан жана сага абдан керектүү болгон туура кесип тандасаң, бул сенин бактылуулугуңдун дагы бир 30% толуктайт экен. Ошондуктан азыркы жаш муунду, азыркы учурдагы абитуриенттердин баардыгын туура кесип тандоого чакырабыз. Жана бүгүнкү биздин төрүбүздүн коногу бар, ушул теманын тегерегинде сөз кыла турган коногубузду тааныштыра кетсем, психолог, журналист Шералиева Светлана. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биздин катталуучуларыбыз менен амандашып алыңыз. Саламатсыңарбы, урматтуу катталуучулар? Бүгүн кызык тема болуп атат, себеби азыр учурга жараша да 11-класстар аяктап, ОРТни тапшырып, жыйынтыгын билип, эми каяка аттанабыз деген учур болуп атат. Ошондуктан бүгүн кызык маек болот деп ойлойм. Рахмат. Сөтө жеке алгач эле келип бергениңизге рахмат. Убакытка бөлүп, ушу эшиктин ысыгына карабай. Азыркы ысыкта эшикке чыккым келбейт, чын эле аябай ысык болуп атпайбы? Бирок ошого карабастан үйдө отуруп эле көлөкөдө же кечинде 10 мүнөттүк убактыңызды бөлүп подкастты көрүп коюңуз. Менин алгач эле суроом ушул кесип тандоодо кичинекей кезинен балдарды ата-эне, мен ойлойм да, ушу эң биринчи эле багыттоочулар булар ата-энелер деп. Кантип туура багытташ керек? Мисалы, менин балам жакшы ырдайт, менин балам жакшы сүйлөйт, сүрөт жакшы тартат деп коебуз, бирок ошол бойдон эле калып калат го. Менин жеке оюмда ошол кесип тандоодо ата-эне ошол учурдан баштап баланы багытташы керек болуш керек да. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, кантип ата-эне бала менен иштешиш керек? Эми негизи ооба, ата-энеге абдан көп нерсе көз каранды да. Бала баягы кичинекейинде жаңы төрөлгөндөн баштап, баягы мектепти бүткөнгө чейин баары бир ата-энеси менен тыгыз байланышта болот. Анын пикирине, анын мамилесине абдан мындай зависимый болот да. Ошондуктан баягы баланын негизи жөндөмдөрүн ооба байкаш керек. Бирок биздики баягы эми учурдагы, совет учурундагы эме калып калганда пикир. Бир жолу кесипти тандадыңбы, болду. Ошо менен бир кесипте иштешиң керек. Бизде кыргыздарда дагы атайын макал дагы бар го. Бир жерден дарак бир жерден көгөрөт дегенчи. Бирок тилекке каршы азыр башка заман келди. Азыркы учурда 3-5 жыл сайын кесипти которгонго, өзгөрткөнгө чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Анан негизи эле баланы кантип туура багытташ керек? Эң негизгиси баягы баланын ооба жөндөмүн байкаш керек сөзсүз түрдө. Эмнеге кызыгат, кайсы нерсеге көбүрөөк басым жасайт. Анан азыркы учурда көп кружоктор, көп секциялар болуп атпайбы? Бардык эле ата-эне баягы балдарын ташып эле көп эле аракет кылып атышат. Бирок баягы мектепти бүтөөрдө баягы башталат. Эми ким болосуң? Мага жакын эле арада бир жигит тап келишти, 16 жашта экен, эмеде түрк лицейинде окуйт экен. Анан билбей атабыз ошо кайсы жерге. IT технология деп ойлоп атабыз. Азыркы учурда IT технология абдан эме болуп атат го, популярдуу. Анан өзү менен мындай маектешсем, өзүңө эмне жагат десем, мага архитектура жагат дейт да. Эмнеге анда архитектурага барбай атасың, эмнеге аракет кылбай атасың десем, эми баары бир IT технологиядан көбүрөөк тыйын тапса болот. IT технология азыркы учурда трендовый, популярдуу деп көбүрөөк ошого басым жасады да. Бирок мындай сүйлөшсөң, жөндөмү, кызыкканы ошо архитектурада болуп атат да. Ошондуктан эң биринчи баягы ата-эне баланын эмнеге кызыгып атат жана эмнеге жөндөмү бар, ошону биринчи орунга коюп, ошону карап көрүш керек да. Жакшы. Чындыгында азыр мисалы бир учурда юристтер аябай популярдуу болуп кеткен, анан экономисттер, анан баары кааласа да, каалабаса да окуган. Көбүнчө ушул кесип тандоодочу ата-эне кандай туура эмес багыт берип коюшу мүмкүн балага, мүмкүн бир басымдуулук көргөзүп, кандай учурда ушул байкалып калат? Көп учурда ата-энелер өзүбүз жетпей калган нерсени балабыз аркылуу аткарганга аракет кылабыз да. Мүмкүн өзү баягы балерина болгусу келген, же сүрөтчү болгусу келген, же болбосо мугалим болгусу келген, эми ал
өтө деле маанилүү эмес. Эң негизгиси баягы балага өзү жетпей калган нерсени көп учурда өзү байкабай сарптай берет да. Сен ушундай болушуң керек, ушуга аракет кылышың керек деп. Бул биринчи ката. Ошол кезде баягы эгерде ата эне баласына бир нерсени, уулунабы, кызынабы бир нерсени абдан эле навязывать этип атса, ойлонуп көрүш керек да. Бул өзүмдүн мүмкүн кыялым болчу кайсы бир учурда. Бул биринчи ката. Анан экинчиси баягы ата энелер көп учурда сенин классташтарың каяка тапшырган атат, ким каяка барган атыптыр, ким кайсы жогорку окуу жайына тапшырган атыптыр, анда биз деле баралы деп баягы биз башкаларга баары бир көз карандыбыз да. Себеби адам баягы социалдык пикирге өтө биз байланабыз да. Анан ошондуктан ошого да басым жасап калышы мүмкүн ата эне. Анан үчүнчүдөн баягы азыркы учурда көбүрөөк кайсыл кесип популярдуу, кайсыл кесип көп тыйын алып келет деп ошого басым жасап, анан баланын кайсы бир жөндөмүн, кайсы бир кызыкчылыгын кээде эске албай калат да ата энелер. Рахмат. Менде дагы суроо да, эмнеге биз ошол туура кесип тандоодо кичинекей кезибизден ойлонбойбуз деп, мисалы ушул темага даярданып жатып, эми чет жактардын окуу системаларын карап, кандай болду экен, эмне болду экен десем, ал көп жерде баягы эгерде бала гуманитардык жакка кызыкса, ошол да багытта өстүрөт, ошол жакта күчтүү жактарын табат. Эгерде экономический жагында болсо, ошол жагын да табат го. Биз болсо көбүнчө окуп бүтүп иштеп баштагандан жок, мен бул эмес экен көрсөм, мен негизи бул болгум келген дейт эмеспизби? Анда туура кесипти кантип тандаш керек адам? Өзүнө эмнеге көңүл бурушу керек? Мисалы мен кесип тандагым келсе, эмнеге көңүл бурушум керек? Эң биринчи өзүңөргө суроо берип көрсө болот да. Эгерде мисалы үчүн бир канча кесипти тандап атасыңар, анан өзүңөргө суроо берсеңер болот. Эгерде ушул баардык кесиптерде мага ошол эле айлыкты төлөсө, ошол эле социалдык пакеттер болсо, ошол эле условиялар болсо, мен кайсынысын тандайт элемин деп. Ошондо билинет да, кызыгың кайсында, кайсы кесипте. Ошентип билсе болот, биринчиден. Экинчиден баягы каалайм, эми орусча айтканда хочу, могу, надо деп коет да. Каалайм, ошондой кылыш керек, ошого көз каранды дегендей. Ошондо көбүрөөк баягы каалайм дегенди укканга аракет кылыш керек. Себеби өткөндө эле биз профориентация боюнча Кеминге барып келдик. Мен вузда да иштейм, мугалим болуп. Анан көп эле баягы районодон келгендер, жогорку окуу жайлардан келгендер балдарга эме деп айтып атышат да, эми болду, силер кесип тандадыңар, эми өмүр бою ошол жерде иштейсиңер, ошон үчүн силер баягы ката кылып албагыла, туура тандагыла деген сайын балдардын көзү бакырайып, ого өтөр коркуу сезими сезип атканы абдан билинди да. Бул жерде бир аз жеңилирээк мүмкүн мамиле кылыш керек. Эгерде 1-2 жыл окуп көрсө, эгерде баягы меники эмес десе, азыр баягы бакалавриат, магистратура деп аябай көп бөлүнүп атпайбы? Болбой калса деле мүмкүн бакалавриатты бир кесип менен бүтсө, магистратураны баягы өзү каалаган кесип менен улантып кетсе болот. Аякта да эми өзүнүн нюанстары бар, баягы профиль туура келиш керек деген. Бирок ошентсе дагы мүмкүнчүлүк бар. Бул өлүм же жашоо деген суроо эмес да, бул жөн эле кесип. Бир аз мындай жеңилирээк мамиле кылыш керек. Себеби мен байкашымча көп өспүрүмдөр абдан коркушат да, баягы ката кылып аламбы, туура эмес тандап аламбы. Анан баары бир эле бизде баягы ата эненин астында күнөөлүү сезимибиз бар да, көбүбүздө. Себеби ал күнөөлүү сезимди сезиш мүмкүн сезбейбиз, бирок баягы терең кайсы бир ичибизде ал сезим бар. Эмне себептен? Себеби ата эне бизге көп нерсени сарптады, убактысын, жаштыгын, өмүр берди. Баягы эле көп социалдык биз үчүн иштеди, канча уктабай бизди бакты деген үчүн биз баягы ата энебизге абдан карызбыз, ата энебиздин ишеничин акташыбыз керек деген абдан көп ичибизде ар кандай сезимдер бар да. Анан ошондон коркуп баягы ата эне эмне деп айтса, ошо ата эненин ишеничин актайын деп көп учурда биз тандайбыз кесипти. Же болбосо баягы баары эле баягы ойлонбостон эле эми кайсы популярдуу болду, кайсыл туура болду. Мен мисалы үчүн өзүм тандаган кезде менин эжем как раз ошол журналистикага тапшырып аткан, мен жөн эле тапшырып кеткенмин да. Баягы эжем тапшырып атат, демек мен да ошол жака тапшырышым керек депчи. Кийин ооба журналист болуп иштедим, бирок баары бир азыр мисалы үчүн психолог болуп иштеп атам. Азыр менин түшүнүгүм боюнча, менин каалоом боюнча баары бир мага ушу психологияга көбүрөөк каалоом бар да. Муну мен эмнени айткым келип атат? Коркпогула,
эч кандай ката кылбайсыңар, баары бир окусаңар дагы, кайсы бир убактыңар кетсе дагы силер баары бир чоң тажрыйба алып атасыңар ошол нерседен. Рахмат, биздин убактыбыз соңуна чыгып калды. Кийинки подкастта дагы улантабыз, ошондуктан алыстабаңыздар. Эгерде өзүңүздүн жашооңузда ушундай бир чоң ийгиликтерге жетишем, мен дагы өзүм инсан катары калыптанам десеңиз, анда бул подкасттар сиз үчүн, алыстабаңыздар. Бул саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн.